Айданек Текебаева атасын туылған күні менен құттықтап, үй бүлөлүк сүрөттөрүн жарыялады. Абактагы саясий туткун Өмүрбек Текебаев 22 декабрда 59 жашка толду. Саясатчыны кызы Айданек туылған күні менен құттықтап, үй бүлөлүк сүрөттөрүн жарыялады. Бүгүн менин атам 59 жашка толду. Ал менин атам болгонуна тагдырыма жана Кудайыма чексиз ыраазымын. Өзөктүү, акылман, чынчыл, адилеттүү, ак көңүл адам. Айлана чөйрөдөгү адамдар мени атам менен салыштырып, сен атаңа окшошсуң деп айтышат. Мен бул үчүн аябай сыймыктанам. Мен атам сыяктуу болгом келет. Ал сыяктуу өлкөм үчүн мен дагы өзүмдүн кандайдыр бир салымымды кошкум келет. Ал менин улуу адамым. Мен чынчылдык сыяктуу адамдык сапатты жакшы өздөштүрө алдым. Бир жолу кичинекей кезимде атамды майда барат бир нерсе үчүн алдап койгонмун. Атам ал тууралуу билип, өтө сабырдуу. Чындыкты айтуу ар дайым жакшы. Биринчиден калпычы адамды эч ким сыйлабайт. Ал эми экинчиден бирөөнү алдоо өзүңдү алдоого барабар. Өзүң менен дайым чынчыл болуш керексиң деп жеткиликтүү тил менен түшүндүрүп берген. Ата, сизди туулган күнүңүз менен куттуктайм. Сизге биринчи кезекте узак ömүр, бекем ден соолук каалайм. Биринчи кезекте сиз үй бүлөңүзгө жана элиңизге керексиз. Бул сыноолор бизди тек гана күчтөндүрөт. Жакынкы келечекте биз баарыбыз бирге болобуз. Эң башкысы үмүттү үзбөстөн, намыстануу менен башты өйдө көтөрүп, алдыга умтулушубуз керек. Биз жеңгендерденбиз. Мен сизди аябай жакшы көрөм жана сиз менен бирге убакыт өткөргөн убактарды аябай сагынып жүрөм. Булак Кыргыз Today.